Биз болсо эфирибизди кайрадан улантабыз. Көгүлтүр экраныбыздын артында кайра кошулгандар болсо, бул сиздер менен НТС телеканалы таң шоу программасы. Жана ошондой эле төрүбүздөн орун алган коногубуз дагы бар. Бүгүн бизде студиясы МЧСтин өкүлү Шерматов Мирбек Орозобекович конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Кутмантан. Мирбек Орозобекович, негизи биринчи сурообуз менен баштайлы. Азыр кыш мезгилинде өзгөчө кырдаалар министрлигине кайсы кайрылуулар көп түшүп, көп катталып жатат? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Айта турган болсок, өзгөчө кырдаалдар министрлигине ушу күз-кыш айларында көпчүлүгү бул өрт учурлар көп катталат. Ошондой эле мына кыш келип калды, ошол кышкы баягы туристтик сезон дагы башталды. Ошого байланыштуу биздин бөксө тоолордо, шаарлардын четинде, айылдарда ошол тайгактан же болбосо ошол эс алууга баргандар, муз үстүндө ушундай коопсуздуктар бар. Ошол жаатында көп кайрылуулар болот. Же болбосо айта турган болсок, ошол биздин алыскы дыйканчылык жерлердеги баягы чабандарыбыз ашууларда калып калат. Жолдо жүргүнчүлөр, автоунаалар ошол ашууларда баягы кар күрткүсүндө же тайгакта же күндүн суугуна байланыштуу ушундай кайрылуулар көп кездешет. Негизи эле суук түшкөндө илкөөнчө кайсы коопсуздук эрежелерин бузушат? Негизи бул эми адам болгондон кийин сөзсүз түрдө баягы эрежелерди билишибиз керек. Бул эң алгач адам өзү баягы кыш мезгили келгенден кийин бул жылуу кийинүүсү керек, өзүнүн ден соолугун караш керек. Жолдо жүрүү эрежелери мына көрүп атасыздар, ошол шаар ичинде болгон тыгындарда же ушундай тайгак учурларда жолдо жүрүү эрежелеринин бир себебинен дагы окуучу балдар, жаш балдар ушундай кырсыктарга кабылып калып атат. Себеби дегенде ошол тайгакта айдоочу деле баягы адамды көргөн менен ошо токтой албай калат. Себеби кыш мезгили жол тайгак, үлгүрбөй калат. Ошондой себептерден улам жанагындай травмалар же болбосо көптөгөн ушундай кырсыктар болуп катталат. Мирбек мырза, азыр дагы биз суроо бербей туруп, бир аз өзүңүз жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз. Өзүбүз жөнүндө тааныштыра кете турган болсок, өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу окуу изилдөө борбору бар. Биз ошол борбордо кызмат кылабыз. Окуу бөлүмүнүн башчысы аскердик наамым болсо подполковник Шерматов Мирбек Орозобекович. Биз бул окуу борбордо жарандык коргонуу жана өрт коопсуздугу жаатында окууларды жүргүзүп келебиз. Айта турган болсок, бул өзүбүздүн министрликтин өздүк курамын, ошондой эле баягы өзүн өзү башкаруу органдарынын ошол кызматкерлерин, жөнөкөй жарандарды дагы ушу жарандык коргонуу жаатында окууларды жүргүзүп, окутуп, ушундай иш-чаралар менен иштерди аткарабыз. Жакшы. Сонун кыш мезгилинде эң эле көп катталган учурлар кайсылар кооптуу? Мисалы, негизи эле кыш мезгилинде өз учурлар көп болот да, көп отуруштар болот. Эң эле көп катталган учурлар кайсы болот? Эң көп катталган бул эми бизде айта турган болсок, травмалар көп катталат. Себеби мына майрам күндөрү, ушул дем алыш күндөрү көпчүлүгүбүз баягы шаар четиндеги лыжа тепкен барабыз, эс алууга барабыз, жана баллон тепкен барабыз. Ошол жерлерде баягы сактануу эрежелери дейбизби, же болбосо ошол өзүбүздүн алып жүрүү ыкмаларын туура эмес жүргүзөбүз. Ошол себептен көп катталат. Болуп калат. Ал жерде эми шаар ичинде айта турган болсок, мына кышкысын жамгыр же болбосо кар жааган учурларда ушул көп кабаттуу үйлөрдө, турак жайларда бакындай муздар тоңот. Ошол муздар көпчүлүгүн биз деле байкайбыз. Ошол мындай муз болуп тоңуп, ошол үйлөрдөн баягы сынып түшүү дагы учурлар көп катталат. Ошолорго биз көңүл бурсак, себеби дегенде биз ошол жерге өзүбүз туруп алабыз же унааларды коюп коебуз. Ошол суулар тоңуп келип, анан түшкөн учурлар да болот. Деги коопсуздуктан бул жактан муздардан абайлаш керек. Муздардан абайлаш керек.
Анан дагы учурдан пайдаланып ошол биздин шаарыбыздын ушул калктык конуштардын четтеринде баакында өзүбүз барып эс алып аткан жерлер бар. Ал жерлерге барып муз тебебиз, каток тебебиз, көлмөлөр бар. Ошол баягы барып жүргөн жерлерибиздин баары кооптуу болуп эсептелинет. Ал жерлерде айрым учурларда баягы окуучу балдар сууга түшүп дагы ошол муздун үстүнөн чөгүп кеткен дагы учурлар бар. Ошондой жерлерде ата энелер өзгөчө ошол чоңдордун көзөмөлүндө, ошолордун мындай контролунда алып барып эс алдырып келсе дагы болот. Анан окуучулар мектептен тарагандан кийинки учурларда бакы өзүн билемдик менен дагы барышып, ошол кароосуз ойноп, жанагындай дагы тилекке каршы жаман учурлар дагы катталып калып атат. Мирбек мырза негизи өзгөчө кырдаалуучуларында негизи бул жакта телекөрүүчүлөргө да маалымат болсун, кайсыл номерлерге баарлашуу керек? Бизде учурда мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинде 112 кызматы бар. Ошондой эле атайын ыкчам байланыш телефондору бар. Ар бир райондо кайсыл область, кайсыл райондун чегинде болбосун, ошол 112 кызматына, ошол эле 101, 102 кызматтарына чалган болсо, ошол бирдиктүү байланыш тутуму ал жерден ошо биздин диспетчерлерибиз жооп берет. Кандай жардам, кандай муктаждык, ошол кандай өзгөчө кырдаал болуп атса, ошол жерлерге кабарлап, өзүнө дагы баардык түрдүү мындай жардамдарды алса болот. Бул 112 байланыш кызматы күнү түнү 24 саат бою иштейт. Эч кандай биздин баягы бирдигибиз же болбосо акча каражатыбыз кетпейт. Бекер чалуулар менен ошол жерден биз өзүбүздүн кайсы убакыт болбосун байланышып турсак болот. Мирбек Орзобекович, айтып калбадыңызбы, кыш күздө өрт кырсыктары көбөйүп бара жатат деп. Үй шартында негизи эмне коопсуздуу болот? Кандай бир кеңештерди бере аласыз? Бул эми күз-кыш мезгилинде баягы от жагуу учуру, отопительный сезон дейбиз. Ошол учурларда өзүбүздүн баягы турак жайда ичиндеги турмуш тиричиликтен келип чыккан эле кырсыктар көп катталат. Ошол эле электр приборлору, меш болбосо, биздин үйдө жагып аткан мештерибиз, ошондо дагы баягы кечинде көмүрдү салып коебуз, суулап салып коебуз, жөнөкөй салып коебуз, анан печканы жаап коебуз баягы үнөмдөө максатында. Бирок ошол чыккан уулуу түтүн, уулуу газдан улам жарандар жанагындай жаман нерселерге кабылып калып атат. Ошол себептен кыш келердин алдында ошол күн жылуу мезгилинде өзүбүздүн печкаларыбызды оңдоп, иреттеп, ошол кайсыл жеринен акырындай түтүн чыгат, эскирген жерлерин оңдоп, ошол алдын алуу иш-чараларын жүргүзсөк, биз көптөгөн өзүбүздүн баягы материалдык баалуулук же болбосо өмүрүбүздү, ден соолугубузду сактап калганга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ошол эле убакытта, ошол эле чакта деги эле азыр көп эле адамдар балдарын үйгө калтырып кетет эмеспи? Ошолорго кандай кеңеш бересиз үйгө? Мисалы, балдар калган эмнелерди кылуу зарыл, эмнелерди эскертүү керек? Туура, мына көпчүлүк эми баягы шаар жергесинде көп катталат болуш керек. Себеби дегенде ата энелер көпчүлүк учурда ошо балдарын жалгыз үйлөрүнө бекитип таштап кетишет. Ошондой учурларда дагы ошо жаш балдар эмне кылаарын билбейт, коркуп кетет, же болбосо мындай шок абалга түшүп калат. Эми жаш бала деген жаш бала, эми ата энелерден өтүнүч, сураныч ошол жаш балдарды калтырып атканда дагы сөзсүз түрдө баягы жанында телефон болуусу керек. Ошол телефон болгондон кийин дагы кимге чалуусун үйрөтүп коюшубуз керек. Деги эле Бул телефонго чалышыбыз керек. Мына эң оңой ошол 112 номерин ошол терип чалганды үйрөтсөк, жок дегенде ошол дагы эң алгачкы баягы жардамдар болуп жардамдар келет десек болот. Айтып калбадыкпы, азыр сезон болуп, баардыгы тоого чыгып салып калышты. Анан кар көчкү болушу мүмкүн жерлерде кандай бир эрежелерди же эмнени билүү маанилүү? Бул жерде кар көчкү болордун алдында
мисалы биздин тиешелүү кызматтар, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ошол биздин Кыргыз Гидромет аркылуу атайын шашылыш эскертүүлөр жөнөтүлөт. Ал баардык биздин министрликтерге же болбосо өзүнүздү башкаруу органдарына чейин жеткирилет. Ошол нерселерге биз маани беришибиз керек. Ал жерде дагы кандайдыр бир эрежелер көрсөтүлгөн, жазылган. Ошол унаалардын ортосундагы баягы 500 метр аралыкты эң жок десе сакташыбыз керек. Жолго чыгып аткан баягы жүргүнчүлөр, айдоочулар кышкы дөңгөлөктөрдү кыш мезгилине алмаштырып, ошол машинасынын техникалык абалына байкоо жүргүзүп, жылуу кийимдерди алып, же болбосо жанагындай цеп дейбиз, лопата дейбиз, өздөрүнө керектүү баягы тамак аштын запастарын алып алыш керек. Себеби деген ал жерде канча убакытка, канча күнгө чейин туруп калуу дагы мүмкүнчүлүгү жогору. Эми ал биздин баягы кар көчкү түшүүчү унаа жолдордо, ашууларда негизинен баягы кызматтар коюлган. Медицина кызматы, ошол эле биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түзүмдүк бөлүктөрүнөн атайын жардамга келүүчү кызматтар коюлган. Алар дагы ошол түздөн түз жанагындай пробка жаралганда же унаа тыгыны пайда болгондо, кар көчкү түшүп калган учурларда, мисалы кышында жолдо туруп калышы мүмкүн көптөгөн ошол жерлерде дагы мындай жардамдарды, ошол көмөк көрсөтүп турушат. Деги эле бизде азыр 31 декабрь жакындап калбадыбы? Анан адамдардын баары эле салюттарды жардырышат, туурабы? Ошонун алдын кантип алыш керек? Мисалы кыргыз элине айтып койсоңуз, жардыруу зарылбы, зарыл эмеспи? Жокко чыгара албайбыз. Жакшы, өтө жакшы суроо. Себеби мына жаңы жылдын алдында турабыз. Өтө актуалдуу болуп аткан дагы суроолордун бири. Эми пиротехникалык каражаттар деп коебуз. Бул ичинде ошол салют, жардыруучу заттар, жанагындай эми баарыбыз эле колдонобуз. Муну эч ким тыюу сала албайт дегенде. Эми муну алып атканда дагы ошонун баягы мыйзамдуулугуна, ошолордун колдонуу эрежелери, инструкциялары бар, ошолорду карап анан кийин алышыбыз керек. Бул дагы өтө кооптуу, себеби дегенде өрт кырсыктары көп пайда болуп кетет. Муну жардыргандан кийин турак жайга, автоунааларга, айта турган болсок, кургап турган бак-дарактарга аттырып алабыз. Абага да кандайдыр таасирин тийгизет, э? Сөзсүз түрдө бул абага дагы уулуу зат, газ чыгарат. Ошол 31 күнү түнкү саат 12ден көпчүлүгүбүз байкап билет болушубуз керек. Ошол жардыруулар бүткөндөн кийин ошо биздин кадимкидей шаардын ичинде туман болуп калат, э? Туман бир кандайдыр Жыт бир дагы турат, уулуу заттын пайда болгонун байкайбыз. 1-январь күнү да бир күн кечке чейин туман каптаган болот. Туура. Эми ата-энелерден өтүнүп суранат элек, ошол биздин жаш балдарыбызды, өзүбүздүн кичинекей чоңоюп келаткан өспүрүмдөрдү көзөмөл алдында. Ооба. Сөзсүз түрдө ошол өзүбүз карап, көзөмөлдөп, анан ошол салют аттыруучу нерселерибизди аттырсак дагы болот. Буга тыюу сала албайбыз, себеби дегенде бул ар бир жарандын өзүнүн колдонуу жоопкерчилиги. Мирбек мырза, ошондой эле элге эмчегизден негизги 3 кеңешиңизди айтып кетсеңиз. Урматтуу жарандар, баарыңыздарды ушул келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктамакчыбыз. Баарыңыздарга үйүңүздөрдө тынччылык болсун, өзгөчө кырдаалдардан алыс бололу баарыбыз. Кыш мезгили мына өзүбүздүн коопсуздугубузду сактасак, ден соолугубузга көңүл бөлсөк, ошол айткандай өзгөчө кичинекей окуучу балдарыбызга ошол кыш мезгилиндеги баягы коопсуздуктарды эң жок десе айтып, ошолорду көзөмөлдөп турсак. Анан ошол эле чакта мага бир суроо келбедиби? Мирбек мырза, 31 декабрь сиз жаңы жылды кандай майрамдайсыз? Үй бүлөңүз менен бирге болосузбу же болбосо кызматтабы? Бизде ошол майрамга жакын ошол күчөтүлгөн тартипте иш жүргүзөбүз. Биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин баардык күч түзүмдөрү ошол
өзгөчө ошол өрттүн баягы алдын алуу багытында иштерди жүргүзөт, коопсуздук эрежелери ошол эле. Анан эми жеке өзүмдүн үй бүлөм жөнүндө айта турган болсок, жаңы жылды үй бүлөбүз менен, ата энебиз, бир туугандарыбыз менен чогуу өткөрүүгө аракет кылабыз. Ошол эле бири бирибизди куттуктап, байрамдык маанай тартуулап, ошол эң жогорку деңгээлде өткөрүүгө аракет кылабыз. Жакшы. Эми айтып калбадыңызбы? Окуу жайы жөнүндө, балким бирке ошол жөнүндө айтып бересиз. Анан жөнөкөй жарандарда окуйт деп айтып калдыңыз. Кантип тапшырса болот, Деги эле кызыккандар болсо, биздин эфирибизди көрүп жаткандар болсо, ошол Окуу сизден кеңеш болсун. Рахмат. Биздин окуу изилдөө борборунда негизинен атайын өкмөттүн бекитилген токтомуна ылайык ошол министрликтердин, ведомстволордун адистери келип окушат. Бул ошол эле жарандык коргонуу, өрт коопсуздугу жаатында биздин атайын бекитилген программалар бар, сабактар бар. Ошол сабактарга ылайык окутабыз. Андан тышкары мына жөнөкөй деле мекеме ишканалардын адистери келип окуса болот, жөнөкөй жарандарды окуса болот. Бул жерде биздин окуу борбордо атайын биздин өзүбүздүн аралыктан окутуу системасы орнотулган. Бул дистанционный обучение. Ал жерге мына жөнөкөй жарандагы өзүн катталуучу катары каттап, өзүн тастыктап, ошол жерде баардык коопсуздук эрежелери боюнча сабактар бар. Слайдтар бар, презентациялар бар, видео материалдар бар. Мына жөнөкөй жаран деле кирип, ошол өрт коопсуздугу болгондо кандай кылсак болот, ушул эле пиротехникалык каражаттар боюнча кантип колдонсок болот, же болбосо баягы медициналык алгачкы жардамды кантип көрсөтөбүз, адам ууланганда эмне кылыш керек, мына кыш мезгилиндеги баягы изге ууланып калган учурларда. Ошондой жалпысынан бул ошол коопсуздук коргонуу жаатындагы Деги эле баары кандай учур болбосун алдын алып билип жүрсөк болот экен, Деги эле Мирбек мырза, биз кайсы конок келбесин, биздин бир берип кеткен сурообуз бар. Сиздин жумушуңузда эң эсте калган учуруңуз кайсыл? Дайыма мындай эстеп жүрчү. Эң эсте кала турчу учурлар бул бизде мисалы мен кызмат кылганыма, ушул министрликте кызмат кылганыма 20 жыл болуп калды. Көптөгөн баягы адам өмүрлөрүн, же болбосо көптөгөн материалдык чыгымдарды алдын алуу иш-чаралары жүргүзүлгөн. Ошол эле жол кырсыгында, ДТПда калып калган учурларда ошол адамдын өмүрү ушул мисалы 1 саат 1 жыл билинбей өтө берет, а бирок ошол учурдагы 1 секунд дагы өтө маанилүү. Ошол адамдын өмүрүн сактап калуу бул биздин башкы негизги милдеттерибиз. Мындай учурлар көп кездешет, көп катталган. Эми мунун баягы ар бирине токтолуп убакыт талап кылат. Мирбек Орзобекович, жумушуңуздар кыйын. Анан кийин үй бүлөдө жетекчи болбой, мындай жумуш менен үй бүлөнү ажыратуу кыйынбы? Негизи үйдө кандайсыз, анан жумушта кандайсыз? Негизинен жумушта деле, үйдө деле баягы жалпы мындай жарандарга, адамдарга деле ушу бирдей мамиле кылабыз. Мисалы былтыркы учурда, ушу өткөн жылдарда, ушул билесиздер, Бишкектин ичинде көптөгөн мектептерде, же болбосо ошол адамдар көп топтолуучу жерлерде коркутуулар болот да. Анан бомба коюлду, анан школдордо, ушундай аэропортто деги эле. Ошол учурлардын бири, мисалы мен өзүмдүн ошо кызым окуган мектепте дагы ушундай коркутуу болуп, ошол кызматта элем, кызматта болчумун. Ошо сабак өтүп аткан учурда телефон чалып калды, ошо эжелери. Ушундай сиздин кызыңыз ушул мектепте окуйбу деп, анан да окуйт десек, ушу биздин мектепте ушундай коркутуу болуп атат, келип балдарыңарды алып кеткиле деген ушундай. Кандай сезимдер болду ошол учурда? Сезимдер себеби биз бул маалыматтарды көп угуп,
көп мындай ошого байланыштуу болгондуктан өтө мындай баягы жөнөкөй жаран катары өтө коркунучу сезим болгон жок. Ошол ыкчам тез арада ошол мен дагы ошол балама жеткенге убакыттын тардыгы болду да. Анан келсек ошол тиешелүү кызматтар келип ошо мектепти тазалоо иштери жанагындай иш чаралар болуп атыптыр. Жакшы, мектепте баягы жалган маалымат болуп ошол дүрбөлөңгө салган учур болгон. Ошондой убактарда негизи эле эмне кылыш керек? Анткени быйыл деле көп болду андай учурлар, айрыкча жакында көп болуп жатат. ошо өспүрүмдөр мектептерге барабыз деп көп айтылып калбадыбы? Мугалимдер балким, анткени алар эми чоң киши болуп калды, кандай бир эрежелерди сактап, паникага алдырбай эмне кылуусу зарыл? Ушундай бир балким бир кеңештериңизди ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Мындай учурларда эң негизгиси бул балдар мектепке баргандан кийин көпчүлүгү жоопкерчилик ошол мектеп жетекчилигинде болот. Ар бир класстын класс жетекчисинде болот. Ошол мектептеги мугалимдер дагы ошол өзүнүн балдары менен классы менен тиешелүү ушундай практикалык иш чараларды өткөрүп туруш керек. Себеби ошондой коркутуулар кандайдыр бир угроза болуп калган учурда дүрбөлөңгө түшпөш керек. Баягы паника дейбиз, ошол балдар туш тарапка чуркап, жанагындай кыйкырык, өкүрүк болгондо эч кандай иш чара жүрбөйт. Ошо балдарга биз айтып, түшүндүрүп отурсак, ошол эреже катары ошол эсине да сакталып калат. Ошол ирети менен коопсуз жерге туруп, же болбосо коопсуз аймакка чыкканга эң биринчи шарт түзүлөт. Мисалы мен ошо үйдөн деле айтып жүрөм, эреже катары үй бүлө мүчөлөрүнө кокус мындай өрт чыгып калса мындай кылыш керек, жанагындай жер титирөө болуп калса мындай үйдө деле мектепте жүрөсүңөр деп мен мындай жай турмушта дагы ошол нерселерди эреже катары ата эне болсо мектептен мисалы мугалимдер алардан маалымат болот, бир гана ошол менин оюмча, бир гана мугалим, директор айтыш керек эмес, баланын үйдөн дагы бул нерсеге маалыматтап туруш керек, Туура. Биз ошол сабак учурунда баягы кандай кызматкерлер келбесин, жеке мындай адам катары да айтып турабыз. Үйүңүздөрдө ошол жаш балдар, картаңдар бар, ошолар менен дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мындай жай отурганда айтып турсак, ошол көбүрөөк бизге сиңимдүү болот. Анан коркуп аткан учурда же жанагындай паника учурунда айта турган болсок, бул угулбай да калат, ошол шок абалында билбей да калат. Бул маалыматты өзүнө кабыл ала албай калат. Мектептердечи профилактика катары өтө ушундай лекциялар, презентациялар? Мектептерде биздин райондук бөлүмдөр тарабынан биздин райондук билим берүү бөлүмдөрү менен атайын жылдык график бекитилет. Мына жылдын башында, ошол январь айынын башында графиктер, пландар бекитилет дагы. Ошол ар бир мектеп менен өзүнүн убактысы, өзүнүн күнү менен ушул кызматкерлер, тиешелүү кызматтар бар, сабактарды өткөрүшөт. Ошол эле медициналык жардам, өрт коопсуздугу, жер титирөө, ошол эле сел, же болбосо жанагындай террористтик коркунучтар болсо эмне кылыш керек? Ошол жарандык коргонуу күнү деген күн бар. Ошол күнү ар бир мектеп класс менен ушундай коргонуу, коопсуздук боюнча сабактар өткөрүлүп турат. Мелбек Орозбекович, бүгүн биздин студиябызга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык. Кыргыз элине да бүгүн көптөгөн жакшы маалыматтар болду. Жана ошондой эле сизге эркин микрофон болсун, кыргыз элибизди жаңы жылы менен куттуктап жана эскертүүлөрдү айтып койсоңуз болот. Чоң рахмат. Урматтуу жарандар, бизди келе жаткан ошол жалпы барыңыздардын жаңы жылыңыздар менен куттуктамакчымын. Барыңыздарда үй бүлөңүздөрдө тынччылыктар болсун, береке болсун, Кыргызстаныбызда деги эле мындай өзгөчө кырдаалдар болбосун. Ошол болсо дагы эң минималдуу, мындай коопсуз баягы болуп өтсүн демекчимин. Ар бир үйдө мындай токчулук болсун. Анан жогоруда айткандай, ошол ар бир жаран өзүбүздүн коопсуздугубузду сактай билсек, ошону туура
иш чараларды жүргүзсөк, бул өзүбүздүн үйдө болобу, кызматта болобу же көчөдө болобу, ошол биздин коопсуздугубуз болуп эсептелинет. Ооба, Мирбек мырза, бүгүн биздин студиябызга коногубуз болуп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизде өз адисин жакшы билген адистер көп болсун демекчибиз дагы. Бүгүн студиябызда конок болгон Шерматов Мирбек Оразбекович конокто болду. А биз болсо кийинки чыгармага жол беребиз.